Söz Мадумаров Адахан Кимсамайышты. Биз азыр кайсы мыйзамды карайбыз? Кайсы долбоорду? Бир пакет менен болбойт. Пакет менен кабыл алган заман өттү, бүттү, кетти, кайтпайт. Кудай кааласа кайтпайт. Пакет менен болбойт. Илгери жана килограммдап анан пакеттеп кабыл алган мыйзамдардын кесепетин көргөнбүз да. Биз ар бир болгондо да коопсуздук маселесине, таандык болгон маселени ар бир мыйзам долбоорун өзүнчө, ар биринен өзүнчө кабыл алышыбыз керек, талкуулашыбыз керек. Ошондуктан биринчи кайсы мыйзамды кабыл алабыз, эмнеден баштайбыз, ошону айтсаңыз, ошого жараша сөз кылалы. Адахан Кимсамайыш, биз ирети менен эле баратабыз. 5 мыйзам долбоору кирди, аны ар бирин өзүнчө карап чыгабыз. Ошо азыр кайсысын карайбыз? Азыр 3-чү маселе мына Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоору. Биринчи окууга киргизилип атат, күн тартибинде 3-чү маселе. Жарайт, анда ошонан баштайлы. Ооба. Пакети менен кабыл алганыбыз болбойт. Биринчи суроо. Бул мыйзамдын долбоору 28 август 18 жылы кирген экен. Туура? 3,5 жыл башта. 3,5 жыл башта. 3,5 жыл башта өкмөттү башкарып аткан киши азыр Кыргыз унутуп эле калды, андай кишинин болгонун Абылгазиев деген киши киргизген экен. Ошондо сурап атат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аталган мыйзам долбоорлорун кечиктирилгис катары кезексиз тартипте карап берсин деп. Эгерде 3,5 жылдан бери бул мыйзамсыз жашап аткан болсо, эмне ошондой шаштырылды? Кезексиз тез арада карап берсин деген эмне? Эмне түрткү берди ушундай кайрылууга? Мен жана айтып кеттим, жанагы мыйзам дээрлик 9 жаңы 9 жаңы глава толукталып атат. 94-жылы кабылган мыйзам болчу. 94-жылы кабылган мыйзам болчу, анан 18-жылы ошол толуктап тактап түздөп киргизерде өзүңүздөр билгендей сот укуктук реформалар башталып, жаңы процессуалдык реформалар башталганда, укук коргоо органдары реформа башталганда, ошонун бүтүп анан аягына чыгып бир жолу деп калтырылып калган бул мыйзам долбоору. Биз мечитке барабыз да, мечитке барганда айрыкча жума күндөрүндө эшиктин оозуна жалаң келиндер топтолуп алып, сүрөттөрдү илип алып, тез арада операция жасалыш керек болуп атат деп мойнуна илип алып, тилемчилик кылып турушат да. 5 жылдан бери бир эле сүрөт менен илинип тургандарды да көрөбүз да. Тез арада деп коет да. Тез арада операция кылбасак болбой калды деген. Өкмөт дагы ошентип кайрылып атат да, тез арада карап бербесеңер болбойт дейт дагы. 3,5 жыл өтүптүр. 3,5 жылдан бери эмне өзгөрдү? Концепцияга өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол концепцияларга булар тескери келип калбайбы эми? Конституция жаңырды. Жок, конституцияга шайкеш келинип атат. Жаңы кылмыш кодексине, кылмыш процессуалдык кодекстерине жана концепциялар туура келип жатат. Баары эксперттер иштеп чыккан өз убагында. Эми ар бир мыйзамды кабыл алып атканда ушул эле сөздү айтабыз, бирок мен сиздерге урматтуу кесиптештер кайрылып кетейин. 3-чү беренеде жазылып турат: улуттук коопсуздук органдарынын иши мыйзамдуулук. Адамдын жана жарандын укугу менен эркиндигин урматтоо жана сактоо, гуманизм, улуттук коопсуздук органдарынын системасынын бирдиктүүлүгү, аларды башкарууну борборлоштуруу, жашырындык, иштин ачык жана жашыруун методдорун айкалыштыруу принциптеринин негизинде жүзөгө ашырылат. Кызылдай калп. Жалган. Мен негизи мына жаңы конституция кабыл алынгандан кийин, Кыргызстанда башкаруу системасы өзгөргөндөн кийин, бул мыйзам долбоорун такырынан четке кагып, башынан аягына чейин кайрадан иштеп чыгуу сунушун киргизем. Мына мен эгер бүгүн комитет жактап киргизип берген болсо, мен муну Жогорку Кеңеште дагы айтканга мажбур болом. Себеп бүгүн улуттук коопсуздук органдарынан тескерисинче кыргыз жарандарын коргош керек болуп калды. Башта кылмышкерлерден коргош керек болуп калса, азыр дал ушул кыргыз коопсуздук кызматынан, кыргыз милициясынан, кыргыз прокуратура сотторунан кыргыз жарандарын коргош керек болуп калды. Ал боюнча көп сөз болот, узун сөз болуп кетпестик үчүн мен кылдаттык менен ар бир беренесин карап чыктым. Убакытта мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен муну Жогорку Кеңештин сессиясында да айтам. Кээ бир бөлүмдүн жетекчилерине терең ыраазычылык билдирүү
керек болуп калды. Ушул бөлүмдөрдү мүмкүн болушунча сактап калышыбыз керек. Мына ушул адамдын жана жарандын укугу менен эркиндигин урматтоо дегенде сиздерде кийинки мыйзамдарда жазылып турат. Жашыруун түрдө үнүн жазып алуу, жашыруун түрдө сүрөткө тартып алуу, башка деген нерселерди прокуратуранын жанагы уруксаты жок эле өз алдынча ишке ашырууга мүмкүндүк алып отурасыңар. Бул өтө кооптуу. Баш чайкабаңыз, мен сизге далилдеп берем. Бул өтө кооптуу жагдай. Абдан кооптуу жагдай. Конституция четте калып, конституциялык укугу бар мыйзамдарды дагы баса калып колдорун кайрып алып кетип аткан учуруңарды соңку кездерде биз аябай көп көрүп атабыз. Буюрса 15-нде чоң төгөрөк стол болот. Ошонун негизинде дагы натыйжасында дагы көрөбүз. Ошондуктан урматтуу Жанар Кубанычбекович, урматтуу кесиптештер, мен ушул пакет менен көтөрүп келген мыйзамдын бүт баарын Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын өзгөргөндүгүнө жараша, ыйгарым укуктардын кескин түрдө өзгөргөндүгүнө жараша, бул 18-жылы киргизилген. Анда Кыргыз Республикасынын өкмөтү деген түшүнүктөр бар эле, азыр андай түшүнүктөр жок. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин макамы ал кезде такыр башкача эле, азыр андай макамдар жок. Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, а бул жерде негизги принциби баш мыйзамды бекем сактоо менен жоопкерчиликти мойнубузга алабыз деген жоопкерчиликтер турат. Бул мыйзам бүгүнкү конституцияга жооп бербеген мыйзамдын долбоору катарында баарын кайрадан четке кагууну сунуш кылам. Рахмат. Жооп берип коем. Чоң рахмат. Урматтуу Адахан Имсанбаевич, беренде жазылып турат. Сиз айткан жана иш-чаралардын баары бул албетте ыкчам изилдөө иштеринин бир методдору болуп эсептелет. Бирок сиз айткандай эми бар эле мындай коюп же угалаганга эч ким жооп бербейт. Анда жана тергөө соту болот. Тергөө сотуна ушул мыйзамда каралып турат. Тергөө сотуна тергөөчү же тийиштүү кызмат алып барып барат. Ошону тергөө соту карап туруп, эгер ынанса, көнүсө, ушуну жетишерик десе, анан ошондо санкция берет. Ошондо гана коюлат иштер. А бул деген мындай жөн эле барып, эми бул албетте бүгүнкү күндө бир орусча айтканда демонизация болуп кетти. Улуттук коопсуздук органдарын мен кескин түрдө мындай четке кагууга акым бар деп ойлойм. Себеби ушул жерден 30 жылдан бери мен иштеп келдим, көрүп келдим. Эми бул албетте демократиянын бир эмеси, шааниси. Бирок сиздерден бир дагы жакшыраак барып колдоп берүүңүздөрдү Адахан Имсанбаевич сиздерден өтө көптөн көп суранабыз. Эми мындайда урматтуу кесиптештер, сүйлөгөн сөзүбүз бир да, жасаган ишибиз башка. Сиз айтып аткандай мындан уруксат алат, дегенден уруксат алат, андан кийин гана уруксат берилет дегендин бүтүндөй бүт баары калп. Баары жалган, жомок. Силерге буйрук берилет, барып аткарасыңар ошону. Силерге буйрук берген кезде дагы аткарган кишилердин жоопкерчилигин ушул жерде караш керек болуп калды. Кыргызстанда соңку 1 жылдын ичинде мыйзамсыз кармалып, негизсиз кайрадан бошотулуп аткандар канча саны? А сиздерге 2 күн жетиштүү болуп атат. Аны кармап барып, пөстөгүн кагып, кечирим суратып, кайрадан чөгөрөтүп чыгарып коюш. Бул жакшылыкка алып келбейт, урматтуу коллегалар. Дагы бир жолу айтам мен, негизибиз өтө чоң. Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, ал жерде принципиалдуу маселелер өзгөрдү. Мына бүгүнкү күнгө бул сиздер мындан 3,5 жыл баштагы сунуш кылган мыйзам ал принциптерге туура келбейт. Мейли эл аралык дейсиңер, кандай десеңер, кандай деңгээлге койсоңор койгула, мен сиздерге 15 мүнөттүн ичинде далилдеп берем. Бул таптакыр туура келбейт. Нукура башаламандык алып барасыңар. Мына сот системасын реформа кылабыз деп 5 кодексти кабыл алып, пакети менен сиз айткандай. Натыйжада бүтүндөй сот системасы 1,5 жылга чейин шал абалында иштебей туруп калды. Кимдин чөнтөгүндө калыңыраак акча болсо, эски мыйзам менен иштеп, акчасы жокторго жаңы мыйзам менен иштеп, бүтүндөй элдин терисин шылып алган учурга келдик. Бул боюнча дагы чоң сөз болот, Кудай кааласа. Ошондуктан сиз сөздү көбөйтпөңүз. Эгер сөздү көбөйтөм десеңиз, ар бир беренеси боюнча мен суроолорумду берем. Аларга жооп беришиңиздерде менин күмөнүм пайда болуп калат. Мен сунушумду добушка койсоңуз, Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу бүт бардык идеология түп тамырдан коопсуздук боюнча маселе өзгөрдү. Башта ички
тартиптик камсыз кылуу өкмөткө жүктөлгөн эле. Азыр өкмөт деген түшүнүк жок. Качан өзгөрттүңөр? Качан өзгөрттүңөр? Биринчи окууда качан кабыл алынган? Жок, кечирип коебуз. Жок. Концепциясынан баштап аягына чейин мунун бүт баарын кайрадан карап чыгышыбыз керек, зарыл. Бизге урматтуу кесиптештер, ар бир жыйынга барганда, жолугушууга барганда соттун абалы боюнча, милициянын абалы боюнча, прокуратуранын абалы боюнча ыйлабаган инсан калган жок Кыргызстанда. Боздобогон, сыздабаган киши калган жок. Муну Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мырза келгенде биринчи жыйын өткөргөндө айткан. Прокуратура кызматкерлерине кайрылып, канымды гана ичкенсиңер деди, харамалар, канымды гана ичкенсиңер деди. Бул менин сөзүм эмес, Өзбекстан президентинин сөзү. Мына дал ошондой жагдай бүгүн Кыргызстанда түзүлгөн. Биз түйүнөн баштап башкадан карап чыгышыбыз керек. Түйүнөн баштап биздин коопсуздук кызматкерлери элибиздин коопсуздугун камсыз кылат деген идеологияга өтүшүбүз керек. Ошон үчүн Жанар Кубанычбекович, менин сунушумду добушка коюң, өтпөй калса талкууну улантабыз, анда берине боюнча кетебиз. Рахмат.